Саламатсыздарбы? Кимдир бирөөгө сиздин атыңыздан иш жүргүзүү үчүн ишеним арткыңыз келсе, эмне кылуу керек? Ооздуке гана ишеним артып коюу туурабы? Же аны расмийлештирүү керекпи? Албетте, өзүбүз орчундуу ишти бүтүрүүгө убактыбыз туура келбей калса, экинчи жака ооздуке эмес, расмий документ же ишеним кат аркылуу ыйгарым укук берсек болот. Ишеним кат бир тараптын экинчи тарапка жазуу түрүндө ишеним артуусу, ыйгарым укук берүүсү. Башкача айтканда, эки адамдын, жамааттын же уюмдун кызыкчылыгын көздөп, алардын атынан иш жүргүзүү үчүн башка бирөөгө берилген расмий документ. Бул иш кагазында кандай канцеляризмдер колдонулат? Алгач орус тилиндегисин карап, аны өз алдыбызча кыргызчага которгонго аракет кылып көрөлү. Ишеним катты жазууда колдонулуучу сөз жана сөз тизмектерин бириктирип, документтин текстин түзүүгө аракет кылып көрөлү. Сөз тизмектерин өз ара байланыштырып көрдүңүзбү? Эми текст түзүп көрөлү. Эми чакан тестке көңүл буралы. Туура таап алдыңызбы? Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.